Азыр үстүдөгү ырды алса элечи. Магардалгандай сезиле берет. Неге? Алло, чын кыз белең, же кыргыз белең деген сыяктуучу. Андыктан мына ушул баягы жалпы журтка кыргыз элине дагы казак элине дагы жакшы таанылган кереметтүү ырлардан десек болот. Мына бул баягы бир жаңыдан табышып жаткан интернеттен табышып калган заман болбодубу? Мына ошондой баягы уюлдук телефондор аркылуу табышкан махабаттардан десек болот. Анан мына азыр дагы интернетте айтып калдым, интернет боюнча дагы изин издеп, жолун жолдоп жүргөндөр боюнча дагы кенен маалымат алган турабыз. Ооба, интернет айдыңы деп биз бекеринен гана сөз кылган жокпуз. Эмнеге десеңиздер, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, бардыгыңыздарга бул маалымат керек деген ойдомун. Анткени бардыгыбыз эле смартфон көтөрөбүз, интернетке киребиз, жана ошондой эле убакта сиздерге ушундай жарнама чыкса керек, үйдө олтуруп акчаны кантип тапса болот? Мынча миңге чейин акча тапса болот экен. Үйдө олтуруп эле сиз кантип ушундай жарнамаларга сиз канчалык деңгээлде ишенесиз? Жана ошондой эле бул чындыгы барбы? Канчалык деңгээлде биз атайын адисибизди мейманга чакырдык. Сиздер дагы үйдө олтуруп, Instagram аркылуу, интернеттеги желечелер, баракчалар аркылуу акча тапса болор экенин, канчалык деңгээлде чын экенин биз атайын далилдегени мейманыбыз бар. Атайын адисибиз, бардыгыңыздарды мына ушул темага чакырабыз. Мына ушул темада суроолор болсо бизге берсеңиздер болот. 0501 67 01 91 аталышындагы биздин WhatsApp номерибиз ишке кирди. Анда эмесе биз көпкө сөз турбай маегибизди баштайт окшойбуз. Атайын адисибизди тааныштырып өтөйүн. Маркетолог, инфопродюсер, учурда сиздерге дагы көбүн эсе айымдарга жардамдашып, алардын жашоодо ийгиликтүү болуусуна жол ачып бере жаткан Кундуз Таштанова эжекебиз таң эрте бизде төрүбүздө мейманда. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутман таң, рахмат чакырууңуздарга. Сизге да кутман таң каалайбыз. Анан бизге эми маалымат болуп эле калды окшойт. Биз инфопродюсер дегенде ошол информация деп айтабыз, ошол информацияларды жайылтуу же болбосо окутуу дегенди түшүнөт экенбиз. Ал эми мен төмөндө дагы айтып калдык, үйдө олтуруп алып акча табуу жолу деген жардаманы көп көрүп калдык. Эми анын дагы үйдө олтуруп тапканын киреше же болбосо ошол кесиптин дагы бөлүнөт болуш керек ээлери, Ооба, бөлүнөт. Мына эми азыр ошону майдасынан баштап тиги бийик тепкичине чейин айтып бериңиз. Кесиптешим үйдө отуруп акча табыш керек десе, жеңелериме майдай жагып баары тең Google телеэкранында тегеректе отуруп калса керек. Андыктан эми башынан баштайлы. Саламатсыздарбы? Кутман таң, кыргыз элиме. Мен өзүм эки билимим бар, жогорку билимим бар. Бишкектин мыкты банктарынын биринде иштейм, азыр дагы декреттемин. Анан 2 жыл мурун мага бирөө айтса, сен үйдө отуруп эле ушунча акча таба аласың. Мен банктагы зарплатам 23 000 болчу да. Анан сен ушунча акча таба аласың десе, койчу каякта система маркетингди айтпай деп ушинтип айтмакмын. Мен образованная ушундай айым, ушинтпекмин да. Бирок карантин келип, ушундай бир локдаун болгондо баарыбыз эле түшүндүк окшойт да. Онлайнда сатып онлайнга өтсөк болот экен. Үйдө отуруп эле продуктты заказ кылып калбадык ошондо. Үйдө балдарыбыз дагы ошо оюнчуктарды дагы Инстаграмдан издеп онлайн форматка болот экенин баардыгыбыз көзүбүз ачылды ошондо. Анан ошондон кийин да мен дагы үйдө отуруп 2 балам менен отуруп калдым. Экөөнү подряд төрөп, анан жолдошум гос жумушта иштейт, ипотекабыз бар болчу, анан лишний акча сурай албайм. Ошол кезде кантип үйдө отуруп хотя бы 2 балам менен 5 000 сом таба алам деген суроо пайда болду. Жок эле дегенде 5 000 сом кантип таба алам деген суроо пайда болуп, интернеттен да мен да көрүп калдым, ушу үйдө отуруп балаң менен дагы ушинтип иштесең болот деп. Жолдошума сурагым келген жок, болгон акчалар эме батпай калган кийимдеримди саттым, лалафодан. Балдарымдын эмелерин сатып, акчаны топтоп туруп, курста окудум. Окуп, SMM курста. SMM десе азыр көбү да түшүнбөйт экен да, бул эмне депчи. Анан бул социалдык түбүндөгү бир базар деп койсок болот. Social media marketing англис тилинен аббревиатурасычы. Анан ал жакта бул не только Instagram эмес, Facebook, ВКонтакте, бүт ушу социальный сеттерде сиздин болгон товарыңызды көчүрүп туруп, ошол жакта сатуу базары деп айтсак болот. Азыр бизде Wildberries'де келип атат. Абдан сону цехтерди иштеткен айымдарга сонун кылып модельдерди алып келип, сонун кылып тартып туруп, даже ошо товарды тартып туруп, сайтка салып, бүт СНГден, Россиядан заказчиктерди алса болот.
ар бирөөнүн бүт коду менен кетет. Ошондагы онлайн форматта иштесе болот. Онлайн отуруп алып эле ушул элементарно азыр биз тойго барсак экөөбүз көйнөктү инстаграмдан издейбиз. Анан үйдө отуруп алып эле ушинтип заказ деле кыла алабыз, сатып алабыз. Ошол эле себептен мага деле азыр торговый центрлардан Сумуштар. Жок, соода түйүндө иштеген бутиктердин ээлери дагы келишет окуганычы, потому что онлайн форматта окутам. Азыр буюрса мен чоң бир кадам таштагантам, офлайн түрүндө дагы курстарды ачуу. Ошол эле учурда айтып калдыңыз, сиз үйдө отуруп интернет айдыңынан көрдүм, үйдө отуруп кантип акча табыш керек экенин. Курска жазылдыңыз, канча убакыт окудуңуз, анан кантип иштеп баштадыңыз? Курска жазылдым, окудум, 1 айча окудум, анан көп нерсени үйрөндүм. Кантип стористер жазаш керек экен, кайсы убакта посттор чыгарыш керек экен, элементарно да. Аккаунтун кандай сонун болуп туруш керек, чтобы адам бир көргөндө эле тартылыш керек. Ошо Инстаграмдан кантип реклама кетирет, Фейсбуктан кантип реклама кетирет, блогтордон кантип чыгыш керек. Ушундай сыяктуу көп суроолорду үйрөнүп билип, анан курс бүткөндөн кийин бул акчаны кантип актайм дедим. Балдарын уктатып коюп, түнү бою клиент издейм, жазам. Анан ошондой бир өзүмө окшогон эле мамочкалар келди. Декретте отурган, мен шейшеп саткым келет эле. Мен бир балдардын кийимдерин алып келдим, ушуну Инстаграмда баракча ачып, сонун кылып дагы качуу депчи. Кээ бирөө келет, блогер болгум келет депчи. Мамам декретте болуп, хотя бы подаркаларды алгым келет, по бартеру деп. Анан, это правда да. Анан ошондон улам бирөөнүн баракчасын жазап бердим. Авиабилет саткан үйдө отуруп алып эле, ошо мамочка экен, авиабилет саткан айын баракчасын жазап бердим. Анан ошондон улам айтты да, мен эми сага каждый раз төлөй албайм. Башында эми ушу жумасына 2000 сом алчумун, 1000 сом. Ошону сүйүнчүмүн да, үйдө отуруп алып эле. Ушундай сонун 1000 сом таап алдым деп. Жок болсо эмне кылат элем деген ой. Аябай өзүмдү укмуш бизнес леди сезип. Акчам көп болгосу батпай эле жыргай. Алла коёс, дүйнө тыйындан башталат деп. Анан ошондон улам айтып келишти, мен эми ар дайым сага төлөй албайм, мен деле сага окшогон үйдө отурган мамочкам, бирок мени үйрөт деди. Ошондон улам менде идея пайда болду. Мен ушундай мага окшогон айымдарга курс ачышым керек экен дедим. Балдарым уктатып коюп, экинчи баламды, грудной ребенок да, уктатып коюп, 11-де келип алып кухняда сабак окуйм, сабак жаздырам. Ошо жабык аккаунтка түз эфирлерге чыгып алып эле өзүм айтып берип, момундай болуш керек дейт. Анан улам запись экрана, приложенияларда кантип иштеш керек баардыгын жаздырып, жүрөгүм менен жаздыргам да. Анан өзүм да орус мектепти бүтсөм дагы кыргызча, орусча аралаштырып мындай жеткиликтүү болуш үчүн жалпак тилде да. Анан жолдошума уктабайсыңбы, чарчайсың, анан эртең я устала деп айтасың, сен түз эфирге чыкканда сага эмне бир акча төлөп берчи да. Ошол эле мен деле каршылыктарга аябай көп туш болгом. Там TikTok тартпай эле кой, скромный бол, зачем сага көз тиет, балдарды көрсөтпө деген 70% да көбү ушинтишет. Анан бул жакта мен эксперт катары өзүмдү көбүнчө басым жасайм. Анан контенттин да түрлөрү бар да, ошолордун баардыгын алып келип, анан ушу 1 жылдан бери башында мисалы үчүн мен 20 күндүк курсум 2000 сомдон үйрөтсөм, 2000 сомдон эле 20 күндүк курсумду 10 айымга эле сатканыма сүйүнүп шүгүр кылсам, азыр ошондон улам өсүп, азыр ал курстун баасы уже почти $100 чыккан. По акции 5000 1 айдан окушат. Сертификат берем официалдуу түрдө, ИП как предприниматель, мамочка в декрете, именно бизнес-леди боло алышат экен, мисалы, айтышат да, менин инстаграмымда, мисалы, аз эле катталуучум бар, мени ким укмак эле, же болбосо мен бир компанияга, же болбосо жөнөкөй эле бир ишкерге жазсам, мен сторисиңизди алып баргым келет, алып барып берейин деп жазсам, мага ким ишенмек эле, менин инстаграмда көп адам жок да, кичинекей эле чөйрө дегендер болот болуш керек. Мисалы сиз ошо жаңы окуп, же болбосо жаңы ишмердүүлүгүңүздү баштаганда инстаграмыңызда канча катталуучу бар эле? Сизге ишеништиби? Башында менде 1334 ушундай эле болчу. Анан бирок мен башынан эле жакшы көрчүм сүрөткө түшкөндү, мындай балдарымды чыгарып, жан көйнөк алганда эле. Тойго барганда чыгарып дегенде эл катары эле ушундай алып барчумун инстаграмды. Бирок 10 жылдай уже алып барчумун да, то есть жаңы чыккандан баштап. Анан эме түрткү болду да, мындай ушул шыгым бар болчу. Өзүмдү блогер сезип эле бирдеңкелер кыла берчимин, жаза берчимин, видео монтаж, тамак жасаганымды деле. Анан башын кандай десем, клиентти кантип табыш керек дедиңиз. Ооба.
клиентти кантип табыш керек. Так, элементарно мага курска келгенде, мен курс ортолоп калганда өзүм бесплатный клиент таап берем. Мен сториске чыгып туруп эле, мен окуучуларым бар, менин жардамым менен бир жума баракчаңарды за отзыв алып барып берет дегенде эле мага көп заявка түшөт да. На халяву, вкус сладкий дегенде эле. Анан окуучуларым, во-первых, практика кылышат и страхты жеңишет да, мен клиент алсам баракча жакпай калсачы депчи. А мен аларды контролдоп турам. И мен айтамын, элементарно ушу туган тушканыңан башта деп. Подружкаң маникюр жасайбы, салонда иштейби, ал дагы упаковкала. Анын логотипин жаза, анын баракчасын ачып бер, бирденке hair студио жолса Айжана hair деп туруп работаларын киргиз, монтажда визуалын жаза, актуальный полностью оформлять этип, ушу бир окуучумдун байкеси айтыптыр да, мага бир орус кыз жазды дирекке. Мен баракчамды айына 5000 алып барат экен дептир. Анан элестет, мен Инстаграмга киргенде бир кнопканы басканда эле WhatsApp'ыма өтүп кетет экен деп айтыптыр да. А тегиз айтыптыр да, мен эмнени окуп жүрөм, мен алып барып бермекмин да десем, орустар жакшы алып барат го деп кайра өчүрүп коюптур да. Аны ошондой эле да тегерегизден эле. Мен айтам башында 4 айымга бекер баракча жазап бергиле, опыт болсун. А дальше силердин работаларыңарды көрүп, мага деле кайрылышат, барбы окуучуларың деп. А мен шустрый окуп атканда эле шустрый, кыйын мондай кыздарды карап туруп эле, айымдарды карап туруп эле, анан берип коем. Мне некогда вести за 5000, например, да, бир баракчаны мен таратып коем. Мына бул кыз сонун, мен уят кылбайт, ответственная, классная деп. Анан аракет болсо, кээ бирөөнүн өзү эле мындай сүйлөө шыктары бар, сетевойлордо иштесем да көбү менен сүйлөшүп кете алат да барычы. Тааныштар көп болсо айтып эле, мына окуп баштадым, келиңиздер деп эле өздөрү таба алат да. А кээ бирөө эми кичине мындай көпкө отуруп, замкнутыйларга эми кичине орраак. Көбүрөөк убакыт керек, э? Көбүрөөк убакыт керек да. Анан негизи бир нерсе жасаар алдында сөзсүз түрдө бир түрткү керек экен. Же болбосо бир нерседен улам, ошол нерсеге кызыгат экенсиң деп айтайынбы, же ошол нерсеге барыш керек экен деп айтайынбы. Сиздики эмнеден улам болду? Ошо карантиндин алдында бул жашоодо эң чоң жоготуу болду. Менде атаман айрылып калдык. Бир жуманын ичинде сахары көтөрүлүп, ошо күтүүсүз болду. Анан башында мен мисалы үчүн той десе эле, той, обратно той, конокпу деп ушунтөрчүмүн да, көрсө жамандык аябай жаман экен. Кара жаманы боз үйдө отурганда бардыгы ошо мындай той эмес, жамандыкка чуркаган аябай жаман экен, мага жетти да, ойлодум да. Азыр мен той десе сүйүнөм, жакшылыкка эле чуркайлычы депчи. Анан ошол кезде атам каза болуп калган кезде биз аябай ушундай бир стрессте жүрдүм. Стрессте жүргөндө дагы анысы да аз келгенсип атамдын бир туугандары бизди кууп салышты. Кууп салышты бизди. Анан балким ошондон да улам айтышат, почему вы такая сильная деп көп суроо беришет да. Кантип успевать этесиз, балаң улуу кызыңыз 4,5 экен, экинчиси 2,5. Недавно эле мен өзүм эмгегим арканан ист машина алдым. Болсун. Рахмат. Анан буюрса ипотеканы жапканда жолдошума жардам берип 3 бөлмөлүү үй алдык. Анан Кудайга шүгүр, мен каалагандай эмнени кааласам азыр алып кие алам. Мисалы үчүн мурун кафенияга кирип 150 сомго кофе алып ичүү ушундай бир кымбат нерсе болсо, азыр кирип чекти карабай кофе иче алам да. Анан ошол нерсе мени күчтүү кылды. То есть ушу 3 жыл өттү, 4 жыл өттү, бизге бирөө да чалуу болгон жок, бизде эмне болтасыңар деп сурап да коюшкан жок. Анан абдан ушундай бир сокку десе, сокку болду. Ошондон улам балким мен ийгиликтүү болгум келдиби, же ушундай бир ийгиликтүү болгум келдиби, ошондон ошол аркылуу чыйыр алдым, күчтүү болдум деп айта алам да. Анан сөзүңүздө да айтып кеттиңиз, баягы жакын адамдардан, мейли жолдошунан болобу, үйдөгү туугандардан болобу, көбүн эсе мындай терс каршылык көрсөтмөсүн беришет да, койчу эмне кыласың, же болбосо интернетте эле отура бересиң, же болбосо кантип эле ушинтип үйдөн отуруп акча тапсын, же Инстаграм болобу, эмне эле чыга бересиң, сени ким көрмөгөле деген сыяктуу айымдар кантип жеңсе болот. Сиз мисалы жеңип келе жатыптырсыз. Азыр деле. Ооба, башында мындай да. Мен де мында ойлонгом да, мен эми акчам жок болсо үйдө эле отурсам, кимге менин жашоом кызык дедим да. Мен күнүгө салонго барбайм, машинам жок, машина айдап алып салонго барып, крутая болуп, там кафеге барып, же путешествие кылбасам, же кымбат кофе ичип, же жолдошум ресторанга чакырбайт деп эми ушундай эме ойлончумун да. Анан азыр көрсө кеп анда эмес экен, потому что бир эле комнатада туруп ушундай стористерди мындай смысловой, психологический, вы знаете, так деп айымдарга ушундай жеткиликтүү информация берсе болот экен да. Үйдө отуруп эле өнүксө болот.
То есть үйдө отуруп алып эле подсознанияңды, то есть блокторду жеңип, анан калоо болуш керек. Муктаждык көбүнчө мисалы үчүн мага жолдоштор жакшы акча таап, же мындай чоң кызматта иштегендердин деле айымдары келет да, бизнес ледилер да келет. Анан карасаң мындай муктаждык азыраак болсо мындай талпынышпайт. Каалоосу күч эмес, талпынышпайт. Анан муктаждыгы действительно момтеген айымдар жакшы ийгиликтерге көбүрөөк жетет да. Бат мисалы үчүн менде муктаждык болду да, подгузникке, памперске акча жок болду, лишний акчам жок болду. Анан жолдошума айтайын десем, ал деле иштейт, жакта чуркап эки жумушта иштейт. Анаяйм, ипотека бар, бизди багат, продукты, эки жумушта иштейт. Анан айта албайм да, мага айфон алып бер. Мен ошо эркектер көбүнчө результатты көргүлөрү келет экен. Мен иштейсиң, бирок менден эмнеге акча сурайсың дегенде мен туруп биринчи ага өзүм эмес, ага Redmi подарок кылдым туулган күнүнө. Анан барып өзүмө ноутбук, айфон алганда анан ушунча акча таап баштадыңбы деп өзү шок болуп калды. Анан азыр мен түз эфирим бар. Мен окуучуларымга Zoom'дан сабак өтөм десем, эки кызымды алып эшикке алып чыгып ойнотуп кетет. Биз сага мешать этпейли дейт. Болсо бир комнатага алып барып ойнотуп турат. Мен болсо кылам да жумуштарымды. Результат көрсөткөндүгүңүз үчүн сизге ишенип, анан жардамдаша баштаган турбайбы? Анан сизге каалоочулар келип окуган айымдар бир гана Инстаграмдан акча табуу жолун эмес, өзүн өнүктүрүү жолун дагы көрсөтөт экенсиздер, мисалы психолог катары же болбосо атайын жашоодогу ой кыйыштардан кантип өтүш керек, баардыгы чогуу окшойт айымдар үчүн. Бир жылдан бери психолог деле болуп бүттүм, потому что мага Инстаграмдан же WhatsApp'тан жазган деле ар бир буквасынан, голосовойунан деле депрессияда жүрөбү, канча жылдан бери үйдө, даже сезем да, кандай тарбиясы кандай, ар айым ар кандай да. Андан сырткары менде азыр 2-3 курс бар да. Жаңы нолдон келгендер стористи кантип тартат, сторисин ссылкасын кантип жөнөтөм деген суроо бергендерге бир курс, базовый курс да. Экинчи курс эмес, бул насаатчылык. Мен наставникмин да, как наставник, аларга ушул мага окшоп курс ачканы жардам берем. Же болбосо сиз оратор болсоңуз, ораторское мастерство деп экөөбүз курс ачып, онлайн форматта да үйрөтө аласыз, оффлайндагы үйрөтө аласыз. Или тил, мындай өнөрчүлөр, кол өнөрчүлөр, сетильник, гүл жасаган айымдар келет, курс упаковкалап сатканга жардам бер деп. Кантип сатыш керек Инстаграмдан. Анда техникалар бар да, прогревтер бар, триггерлер бар, кантип реклама кетириш керек. И баары сен канча күчтүү болбосоң да, сенден мындай продюсериң, наставниң, жол көрсөткөн адам болгон жакшы да. Мага дали ошондой да. Мени оңдоп түздөгөн адам болуп, мындай колдон жетелеген айым болгон абдан жакшы да. Ошондой бар. Анан үчүнчүсү бул инфопродюсер. Инфопродюсер деген ким? Бул в целом инфобизнес деп аталат да. Сиздин болгон билимиңизди сатып, жөн эле сен билимдүү болуп эле отура берсең тымпайып, бул деген туура эмес да. Амал кылып, ошону билимиңди колдонуп, башкаларды да үйрөтүшүң керек. Үчүнчүсү бул инфопродюсер, азыр өтө популярдуу болуп атат. Мага да ошо Кыргызстандын эстрада жылдыздары дагы кайрылып башташты, иштешип баштадык, Кудайга шүгүр. Азыр командамды түзүүдөмүн, себеби дегенде мен өскөн сайын сага уже команда керек экен да. Анан ошол эле курс онлайн форматта азыр марафондор өткөрүп башташты айымдар, көрдүңөр марафондорду, ошол эле мындай курстарды сатып башташты. Азыр инфобизнес өнүгүп жаткан кез. Анан бул не только СММщик эмес, азыр кандай өзүн көрсөткүсү келбесе, ошо инфопродюсер боло алат. Башка бирөөнүн баракчаларын СММ адиси катары алып бара алат. Экинчиси копирайтер деген бар. Бул мен орус мектепти бүткөн үчүн кыргыз тилинде нукура сонун жаза албайм. Мен копирайтерим бар. Мен голосовой жөнөтөм. Максаты ушундай болуш керек, темасы ушундай болуш керек деп мага сонун кылып посттор жазып берет. Копирайтер бар, стористерди тарткан сторис мейкерлер бар. Видео монтаж курсун сатып келген айымдар бар. Мага мисалы жана переодевашкалар, TikTok форматта мындай видеолор, ушундай бир исчезновение, ушундай сонун популярдуу болуп атат го азырчы. Ошолор эле бутик саткан айым, бутикте иштеткен, кийим саткан айымдар деле ушул нерсени колдоно алышат. Анан бул мындай да фриланстын ичинде дагы мындай эмелер бар, бутакча бөлүктөрү бар. Бөлүнөт, ошонун ар бири өзүнчө бир кесиптин ээси кыла алат экен да анда. Анан жакшы айтып кеттиңиз, азыркы учурда марафондор тууралуу Инстаграмга кирсек эле көпчүлүгү марафон өткөрөбүз, мынча күн, мынча каражат алабыз деген ар кандай тема боюнча. Бирок ошолордун арасынан биз же болбосо көрүүчүлөр кантип мыктысын тандай алышат? Мүмкүнчүлүк болобу? Кандай десем, рынок, базар өзү эле ылгап коет экен да. Мисалы үчүн мага айтышат, мындай
эми ар кандай да адамдарчы, мисалы үчүн мен бир аз эмоциональныймын, жакса сразу эле аламын. А кээ бирөө болсо мен 4 айлап 5 айлап мени карап туруп аны сатып алышат. Кээ бирөө келип туруп эле 1-2 күндө чечим чыгарып туруп алышат. Анан ар адам ар башка. Ошондой эле сравнение, салыштырат. Любой адам бир нерсенин алардын астында биз деле көйнөк салыштырабыз, ошондой эле. Баракчасын карайт, отзывдарды карайт, кейстерди карайт, мен стористе жүрүм турумумду карайт. Мен адам катары жакпасам мен албайт. Мисалы үчүн мага бирөө жакпаса, адам катары сүйлөгөнү мен раздражать этип, мен албайм да, мен укпайм, ал мага эч мотивация бербесе, просто подпискада болбойм. То есть, как Бузова говорит, мои люди всегда со мной, да. Мага мен жаккан адамдар мага келет. Мен жакпасам, алар башкадан алат. Как торговый центрда бутиктер бар го ар кандай. Бирөөдөн алабыз сода, тегинден алабыз сода. Ошондой эле ар бирөөнүн өзүнүн кардары бар да. Эң сонун айтып кеттиңиз. Анан айрыкча азыр айымдарга өтө кызык болуш керек. Сизди кантип тапса болот? Инстаграм баракчадан. Инстаграмда менин никим Белла, нижний пробел Стелла, 3 пробел. Же болбосо Кундуз Таштанова деп поиск кылсаңыз эле мен чыгам. Дирекке жазыңыздар, ал жакта WhatsAppка ссылкалар бар, сайт бар. Дайыма ачыкмын, сүйлөшүүгө, сизге консультация бергенде бесплатный консультация бар, диагностикалык. Ал жактан сиздин уровениңизге жараша өзүмдүн рекомендация бере алам. Же болбосо сиз мен курс сата албайм, өзүм чыга албайм, там жолукчамын же ар кандай себептер бар, мага бирөө курс жазып, продюсерлик кылып, сатып берсин десе, мен дагы мыкты окуучуларым бар. Мен ошо инфопродюсерлерди да чыгарам, наставниктерди чыгарам. Ошо сизге ылайыкташтырып, мен дагы жакшы окуучуларымды сунуштай алам. Балким мен өзүм да сизге продюсерлик кыла алам. Бирок азыр көбүнчө басымды ошо работу со звездами болуп жатат, Кундуз Таштанова экен, бирок инстаграмыңызда эмнегедир Белла Стелла. 20 жашымда окууну бүтүп алып эле мен ошо иштегим келген, бирок подружкам Италияга кетип, давай приезжай, бир жыл иштеп машина алабыз десе, ал 2010-жылда 20 жашымда тил билбей, таанышым жок, ушу Наура эле кетип калыптырмын да. Ошондой эле мындай өрткем да, таң калам да, смелая экен да. Анан мен дайыма айтып келем, идите в страх деп, там деньги. Эмне үчүн бай адамдар коркпойт, рисковать этишет, арендага алышат, ачышат бир нерсени. Потому что алар коркушпайт. Коркуу сезим дайыма болот, ошого барышат да. Ошого мен айтам да, мен мисалы үчүн машина айдардын астында мен деле корктум да. А мен ошо именно ошо адреналин да, коркуу сезим болсо эле ошого барып чөмүлүшүм керек да. Мен билем да, мен ошого чөмүлсөм мага акча келет. Мага мисалы үчүн 15 айым келет да азырчы, наставник болуп берим, там 30 000, 40 000ден төлөшөт да. Анан алар мага ким келет деген суроо да. Анан келгенден кийин буларды результатка кантип жеткирем деген страх дайыма боло берет, коркуу сезими. Анан алар кеткенде да булар менин атым мыкты боло алабы деген страхтар боло берет. А страхтан коркуп берсең, мен азыр корксом отура бермекмин да, баягы эле Кундуз болуп. 5000 сом таба албаган, корккон, эл эмне дейт деген, кайын журтум эмне дейт, эмне болуп атат бул 30га чыгып алып деген коркуу сезимдер боло берсе, мен ошол эле абалда кала бермекмин. А мен балдарыма эч ким 5 сом бербейт. Эч ким, мен стористен корком десем, мен до сих пор мен эчтеке деле таппай, эч ийгиликке жетпей жүрө бермекмин ошол эле абалда. А жашоо бир келген, ошон үчүн мүмкүнчүлүгүңөрдү пайдалангыла. Эл эмне дейт деп жүрө берсеңер өмүр бою. Ошол эле орунда, Ошол эле орунда. Ал эми ошо Италияга кетип калдыңызбы, анан эчтеке карабай ушунча жүрөгүңүз тоо экен да, чындыгында. Жүрөгүм тоо экен, таң калам, просто ушундай үйдүн улусу болгондуктанбы, азыр деле мен ошо күчтүү болгонум себеби атам жок болду да, анан мамама тирек болоюн дедим, 2000 бар. Анан элементарно ошо бир эң акыркы ошол декретте отуруп мамам туулган күнү 1000 сомго гүл ала албай. Аябай жүрөгүм сыгылганда анан ушунчалык алсызмынбы дедим да, үйдө отуруп, ушунча билимим туруп, акча таба албайм, хотя бы подарок 1000 сомго бир гүл, роза бере албайм деп аябай. Именно ошондой ички сезимиңди аябай өзүңдү момундай нолго таштаганда, мен лично ошондоймун да, ошентип анан кайра күчтөндүм. Өзүмдү урушуп мотивация берем да, кой Кундуз тургунуң, кылгының депчи, то есть өзүм конкурентмин. Жалкоон кармаса эчтеке кылбай коюшум мүмкүн да, ошон үчүн өзүмдү урушуп кайра мотивация берем да. Азамат экенсиз, баягы айтат эмеспи, жаманды таптап уктатат, жай турмуш менен барчылык дейт. А жакшыны кээде курчутат, жашоодогу тарчылык дейт. Андыктан мына бүгүн биздин коногубуз мына ушундай кыйын турмуштан кычап
алдыга озуп чыккандардан экен. Жана там бери өзүңүздөр көрүп отурасыздар, 2 айдын ортосуна кийлигишкен жокмун. Сүйлөшүп алсын деп. Анан эми бул жерден баягы мен мырза катары айтайын, бул жерде баягы көбүнчө мырзалар ишенбейт деп атасы. Анан бул жерде баягы азыр жеңелерим чакырда бергенчи баягы отуруп акча тапкандар бар экен. Деп анан азыр көрүп жаткан мырзаларга да кандай кеңешиңизди бересиз? Жубайларыңызды колдоңуздар да. Анан жүрөгүң бир нерсе каалап атса, ошону хотя бы 72 сааттын ичинде бир кичине кадам ташташ керек да. Анан аны таштабай койсоң, кийин деле каалоо деле өчүп калат. Анан мисалы үчүн мен азыр жолдошум аябай сүйүнөт да. Мен жүрөгүмдө ошо нерсе кааладым да, ошо нерсени видео монтаж жасамам, Инстаграмда популярдуу болгум келди. Анан азыр сүйүнөт наоборотчу. Потому что банкка чыксам 2 балам менен мен жетишпей калмакмын. Албайт элеңиз да. Анан жолдошторун айтат эле мырзаларга көбүнчөчү, башында ошо акча берип анан результатка чыккының деп аябай айымдарын аябай кысым кылышат да. Анан айтат элем да, если сиздин жубайыңыз бактылуу болсо, сизди да бактылуу кылат, үйдө да сонун жаркырап жүрөт. Өзү да кичине өзүнө мынтет да, мен үйдө 8 жылдан бери отуруп, мен дагы жолдошума хочу доказать, что колуман бир нерсе келет экен. Или мен да өзүм акча таап берип, өзүмдү хочу реализоваться как женщина. Мен да айтам да, күйөөң канчалык миллионер болобу, бизнесмен болобу, өзүң айым катары дагы реализуйса. Сенин миссияң не только жакшы келин болуп, бала төрөп эмес, айым катары дагы бир нерсе колуңан келсин деп айтам да. Анан ошону айтат элем мырзаларгачы, поддержка кылыңыздар. Курс андай деле кымбат эмес, арзан деле курстар бар, мен окуучуларым деле бар. Анан мага келсе деле болот. Мен окуучуларым деле сунуштай аларым да, аларга бир аз арзаныраак. Анан жубайыңыз каалап атса, колдоңуз. Наоборот, ал бактылуу болуп, сиз дагы бактылуу болуп, айым бактылуу болсо, үй бүлө бүт үйдүн ичинде таракандар да, балдар да, сиз дагы баарыңар бактылуу болосуңар. Эң сонун айтып кеттиңиз. Анан окуп жаткан окуучуларыңыздан дагы бир суроо жаралат болуш керек э. Азыр бардыгы эле СММ адис, таргет, дагы башка ушундай интернетте айдыңындагы адистер көбөйүп жатат, бизге жумуш калабы деген э. Калат, мындай да, ар бир адам өзүнүн рызкысы бар. Мен айтышат да, эжемизге келдим, потому что тиги айым там курс ачпагыла деп айтты, опыт алгыла деди, продюсер болуш үчүн опыт алгыла деди, мынтей деди. Мен айтпайм, мен антип айтпайм. Колдойм, у тебя все получится, колуңан келет, сен проба кылып, анан билесиң бул нерсе сеники эмеспи. Анан туруп алып эле, мен если мугалим катары, тренер катары, сен колуңан келбейт, сен сүйлөгөнү билбейсиң деп койсом, это для нее разрушение болот да. Мен ар бирөөнү колдоп, бутунан тартып, ийгиликке жеткиргенге бардык күчүмдү салам. Себеби дегенде менин миссиям ошо айымдарга жардам берүү да. Канчалык мен аларга жардам берип, мен кейс катары мына ушу точка Асында 0 эле азыр үйдө отуруп 20 миң табат. Хотя бы мына 50 миң табат деп ушундай кейс кылып чыгарсам, ошончо мага эл келет, ошончо мага айымдар келет да. Ошон үчүн мен заинтересованныймын да алардын результатыначы. Ушун мен аларды ийгиликке жеткирсем, значит мен мыкты наставник, мыкты мугалиммин да. Сиз ар бир окуучуңузду ошол ийгилик жаратуусуна өзүңүз айткандай результат көрсөткөнгө аракет кылат экенсиз да. Ооба, бул с нуля келген курс формат. Экинчиси бул 20 айым менен 20 айымдан ашпайт. 2 ай бою иштешем, психологдорду чакырам. Потому что ар бирөөнүн блоктору бар. Улам визуализатор бренда, копирайтер чакырам, зумдан сабак өтүп, психолог келгенде мен башында айтам да, психологко барчы, сенде блоктор бар экен десем, мен псих эмесмин дешет да. Ооба. Бирок психологду чакырып туруп, ар бирөөнү разбор кылдыртам да дегенде анан кээ бирөө ыйлайт, анан айтат да, действительно ушундай жеңилдеп калдым, сүйлөп, жолдошум айта албаган нерселерди айтып алдым. Мындай бар иш эметип айтышат да, көрсө психологко психтер эмес эле баарыбыз эле барышыбыз керек турбайбы депчи. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү учурдагы талап болгон кесип ээлерин даярдап жаткандыгыңыз үчүн, анын ичинде ошол эле учурда айымдарды колдоп жаткандыгыңыз үчүн. Бүт эле айымдар окушат менде, чынын айтайын. 99%. Дагы да болсо айымдарга колдоо көрсөтүп жүрөңүз, Кунжа. Рахмат. Мындан ары дагы ийгиликтер аша берсин. Өзүңүз айткандай, жакында автоунаалуу болдум дедиңиз. Андан дагы өдөсүн алыңыз. Дагы да болсо ийгиликтер боло берсин. Рахмат. Мына урматтуу көрөрмандар, топурак менен суу ылай дейт. Аял менен эркек жубай дейт. Ал эми ошол ылайды ийлесе үй турат. Үйдүн куту ынтымак дейт. Ал эми аял заты деген өзү ким? Аял заты бул үйдүн куту. Андыктан мына ушул колдон келишинче аял заты
мырзалар аял затын колдосо, ошол үйдө ырыскы кут, бакыт таалай орноп, ушундай бир бакыттын жамгыры жаап турат. Андыктан бири-бирибизди колдойлу, коргойлу, андыктан келечекке жакшы нерселер менен бара берели. Колдойлу демекчи, биз дагы ошол Кыргызстандагы айымдарды колдоп, аларга үйдө олтуруп интернеттен акча табуу жолун жана ошол эле көптөгөн интернет айдыгында кесиптердин ээси кылып жаткан маркетолог, инфопродюсер Кундуз Таштаханова эжекебиз келип сонун маек куруп өттү. Сиздер дагы бул кесип ээлерине чындыгында ишенич пайда болду болуш керек. Андыктан эгерде сиздер дагы кызыккан болсоңуздар, сиздер дагы көбүрөөк каражат тапкыңыздар келсе, сиздер дагы өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдө өтө популярдуу болуңуздар келсе, анда Кундуз эжеге сөзсүз түрдө бир кайрылып өтүңүздөрдү өтүнөт элек. Албетте, мына баягы бизде улуулар жана окумуштуулар буга чейин жашап өткөн илимпоздор дейбизби, же кээ бир көз ачыктардын айтуусунда дейбизби, мисалы Нострадамустун, астрологдордун андан мурдакы өткөн мыкты мен деген олуя кыргыздардыкынан айтышкан бир заман келет деген. Ошол заманда көрүнбөгөн акчалар менен адамдар бай болот деген. Ал эмне мына ушунун бардыгы онлайн акча десек болот. Онлайн иштер, мына ошол карточкаларга салынган акчалар көрүнбөгөн, а бирок байлык мына ошол көзгө көрүнбөй, бирок ошол жакта сиздин каражатыңыз болуп капчыгыңызда тура берет. Андыктан баягы заманың бөрү болсо бөрү бол демекчи, замандан артта калып калбастан заманың менен кошо жарышып, үйрөнүп калыш керек. Андыктан адамбыз, жашоого бир келебиз, көп нерсени үйрөнүп калганга жетишели. Ооба. Ошол үйрөнүп калуу үчүн нерселер адам баласына керек экен. Танкеств күн сайын сиздерге кичинекей болсо дагы пайдалуу кеңештерин сунуштайт, пайдалуу маалыматтарды кызыктуу меймандар менен болгон дидарлашуубузду сунуштайбыз. Танкеств менен биргеликте болуңуз, көрсөтүүбүз андан ары уланат.